Барыңыздарга салам. Бүгүнкү видеодон сиздин жашооңузду өзгөртүүгө багытталган жана сөзсүз түрдө эсиңизде сакталып калчу 3 притчаны уга аласыз. Мүмкүн ушул притчалар жашооңуздагы айрым окуяларга карата сиздин көз карашыңызды өзгөртөр. Билип ал каналы тартуулайт. Сиздин жашооңузду өзгөртүүчү притчалар. 2-бөлүм. Идиштеги кофе. Өз карьераларын ийгиликтүү жасай алышкан белгилүү университеттин бүтүрүүчүлөрү өздөрүн мурда окуткан профессордун үйүнө конокко келишет. Ал жерде сүйлөшүп олтурушуп, сөз иш жөнүндө болуп калат. Бүтүрүүчүлөр жашоодогу жана жумуш жаатындагы ар кандай көйгөйлөрдү айтып арызданышат. Ошол учурда профессор "Мен азыр кофе алып келем" деп ашканага кетет. Чынында эле ашканадан кофе алып келет. Бирок кофе куюлган идиштердин бири айнек, бири фарфор, бири арзан, а бири болсо кымбат. Кыскасы, идиштер ушул сыяктуу ар түрдүү эле. Алып келинген кофелерди бүтүрүүчүлөр бир-бирден алышты. Ошондо профессор мындай деди: "Байкап көрсөм, баарыңар жалаң кымбат идиштеги кофелерди алыпсыңар. А жөнөкөй жана арзан идиштеги кофелерди эч ким алган жок. Бул көрүнүш, башкача айтканда, өзүңөр үчүн жалаң гана жакшы нерселерди тандоо силерге нормалдуу сезилиши мүмкүн. Бирок дагы ушул нерседе силердин көйгөйүңөрдүн сыры катылган. Маани берип карасаңар, идиш кофени жакшы кылып өзгөртпөйт. Колуңардагы идиштер кымбат болушу мүмкүн. Бирок кээде идиштерге өтө көп маани бергендиктен эмне ичип жатканыңарды да унутуп каласыңар. Чындыгында силер идиште эмес, кофе ичүүнү каалагансыңар. Бирок силер билип туруп, мыкты идиштерди тандадыңар жана ким кандай идиште кофе ичип жатканына да байкоо жүргүзүп, карап чыктыңар. Эми ойлонгула. Жашоо бул кофе. А жумуш, акча, аброй, коомдук абалыңар сыяктуу нерселер кофе куюлуп турган идиш. Булар жөн гана жашоодо өз жардамдарын берип туруучу нерселер десек болот. Кандай идиште кофе ичкенибиз биздин жашообуздун сапатын өзгөртө да албайт, аныктай да албайт. Кээде идишке гана көңүл буруп, кофенин даамынан ырахат алууну унутуп калабыз. Эң бактылуу адамдар кымбат жана эң жакшы нерселери барлар эмес, балким өзүндө болгон нерселерден эң жакшы нерселерди чыгара алгандар, мына ошолор чыныгы бактылуулар. Стакандагы суу. Сабактын башында профессор ичинде бир аз суусу бар стаканды колуна алып, бир канча убакыт турду. Студенттердин баары аны карап калышканда, студенттерден "Силердин оюңарча бул стакандын салмагы канча?" деп сурады. 50 грамм, 100 грамм, 125 грамм деп студенттер өз ойлорун айтышты. "Мен мунун салмагын өзүм да билбейм" деп профессор сөзүн улантты. "Мунун салмагын билиш үчүн таразага өлчөш керек. Бирок суроо башка нерседе болуп жатат. Мен стаканды ушул абалда бир канча минутта кармап турсам, эмне болот деп ойлойсуңар?" деди профессор. "Эч нерсе" дешти студенттер. "Эгерде ушул абалда 1 саат кармап турсам эмне болот деп ойлойсуңар?" деп профессор кайрадан сурады. "Сиздин колуңуз ооруп калат" деди студенттерден бирөө. Анда ушул абалда стаканды 1 күн бою кармап турсам эмне болот деп профессор дагы сурады. "Сиздин колдоруңуз калтырап, булчуңдарынын өтө катуу ооруганын сезесиз. Ал гана эмес, колдоруңуздун күчү кетип шал болуп калуусу да мүмкүн. Жана сизди ооруканага алып барууга туура келип калат" деди бүт залды күлдүрүп студенттердин бирөөсү. "Өтө жакшы" деп токтоолук менен профессор кайрадан сөзүн улантты. "Жогорудагыдай 1 күн убакыт аралыгында стакандын салмагы өзгөрөбү?" деди профессор. Студенттерден "Жок" деген жооп алды. "Анда ийиндеги жана булчуңдардагы оорулар кайдан пайда болду?" деп сурады. Студенттер таң калышты жана бул суроого жооп таба алышпады. "Колумдагы оорудан арылуум үчүн мен эмне кылуум керек?" деп профессор кайрадан суроо берди. "Стаканды кое бериңиз" деп залдан бир студент жооп берди. "Мына" деди профессор катуу үн менен. "Жашоодогу жолу болбостуктарда да так ушундай жагдайлар жаралат. Жолу болбостуктарды, негативдүү ойлорду башыңызга бир канча минутта кармасаңыз, бул нормалдуу эле. Эгер булар жөнүндө көп убакыт ойлонсоңуз, анда жан дүйнөңүздүн оорусун сезе баштайсыз. А эгер ушул сыяктуу терс жана негатив ойлорду бир канча күн ойлонууну уланта берсеңиз, анда мындай ойлор сизди руханий жактан шалгылат. Сиз башка жумуштарыңыздын эч бирин кылгыңыз келбей калат, же такыр кыла албай каласыз. Абалды туура баалап, жыйынтык чыгаруу абдан маанилүү. Бирок андан да маанилүүсү ар түнү уктар алдында ошол күнкү болгон жаман ойлорду, жолу болбостуктарды оюңуздан чыгарып салыңыз. Мындай кылуу менен сиз ар дайым эрте менен серге ойгонуп, жашоонун жаңы тапшырмаларын мыкты аткара аласыз." Сабиз, жумуртка жана кофе. Бир күнү атасына кызы келип, капалуу маанайы менен мындай деди: "Ата, мен баарынан ушунчалык тажадым. Менин ишимде да, жеке жашоомдо да көйгөйлөр, кыйынчылыктар абдан көп. Күчүм калбады. Ушунча көйгөйлөрдүн баарын кантип чечсе болот?" деди. Атасы байкап турду да: "Кел, мен сага бир нерсе көрсөтөм" деди. Атасы плитага 3 идишти өз-өзүнчө койду да, ар бир идишке суу куюп чыкты.
бир идишке сабиз, бирөөсүнө жумуртка, а бирөөсүнө кофе салды. Бир канча убакыттан кийин плитаны өчүрүп кызынан сурады: "Буларга эмне болду?" "Сабиз жана жумуртка кайнатылды, а кофе болсо эрди" деп кызы жооп берди. "Туура" деди атасы. Эгерде тереңирээк карасак, сабиз алгач катуу эле, кайнатылгандан кийин жумшак жана ийилчек болуп калды. Башында мурт жана суюк болгон жумуртка болсо бекем болуп чыга келди. Сыртынан караганда алар ошол эле боюнча, бирок алар ичи экөөнө тең бирдей агрессивдүү чөйрөдө, башкача айтканда кайнак суунун арты менен өзгөрдү. Кудум эле ушундай абал адамдарда да болот. Сыртынан алсыз, морт болгон адамдар чыңалып, ийгиликке жеткен татаал чөйрөдө, тышкы көрүнүшүнөн күчтүү адамдар алсыз, жумшак болуп калышат. "А кофе кандай болуп калат?" деп таң калуу менен кызы сурады. Кофе эң кызыктуусу. Анткени ал агрессивдүү чөйрөдө толук түрдө эриди жана кадимки кайнак сууну кереметтүү, жыпар жыттанган суусундукка айлантты. Кээ бир адамдар бар, оор шарттарда өздөрү өзгөрүшпөйт. Тескерисинче, ал адамдар ошол оор шартты өздөрүнө ыңгайлуу жана пайдалуу кылып өзгөртүшөт жана бардык шарттан өзүнө пайда жана тажрыйба ала алышат. Кыйын абалда ким болууну ар ким өзү чечет. Көргөнүңүздөргө чоң рахмат. Эгер сизге бул видео жаккан болсо, досторуңуз менен бөлүшүңүз. Биздин Билип ал каналыбызга катталыңыздар. Каналыбызды колдоп, комментарий жазып коюңуздар. Анан да сөзсүз лайк басууну унутпаңыздар. Баарыңыздар аман болуңуздар.